Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын көрөрмандар. Сиздер менен сарф сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүн окуй турган сабагыбыз бул 7-нчи сабак сарф таразасы 2. Биз сарф таразасы 1-ди 6-нчы сабакта өткөнбүз. 6-нчы сабакты карап, биздин плейлисттен барактап көрүп койсоңуздар жакшы болот. Бүгүнкү сабактын уландысы ошол сабактын уландысы бүгүнкү сабак. Сарф таразасы 2. Biz өткөн сабакта өткөнбүз. Сарф таразасы деп арабча биз ал-мизану сарфиди айтабыз. Кеттик. Биринчи эрежелер менен таанышабыз сиздер менен. Биринчи эрежебиз бул сөздүн тамгаларынын бирөөсү кайталанса, вазында анын туурасындагы тамга да кайталанат. Мисалы, аллама деген биздин маузун таразага түшкөн сөзүбүз бар. Аллама. Ал жерде байкасаңыздар, лам барабарындагы лам кайталанып жатат шадда менен. Ошол эле процессти биз таразада деле ошентип коебуз, вазында деле. Биздин вазн болгон сөзүбүз бул фаала сөзү эле, билесиздер. Ошо фаала сөзүнүн айын барабарын эмне кылып койдук? Шадда менен кайталап койдук. Экинчи эрежебиз сөздүн курамында кошумча тамгалар болсо, алар алмаштырылбастан ошол бойдон жазылат. Карасаңыз, мисалы, акрама сөзү афала болгондой. Бизде бизде 3 тамгалуу этиштер бар. Ошол 3 тамгалуу этиштерге кошумча тамгалардын кошулуусу менен түрдүү маанидеги жаңы этиштер пайда болот да. Ошол кайсыл жерине кандай кошумча тамга кошулунса, маузундун, вазындын деле ошол жерине ошол тамганы кошуп коебуз. Мисалы үчүн карасаңыздар, акрама деген этишти таразасы афала болуп атат. Биз акрама деген, карума деген этиштин алдына хамзаны кошсок, фаала болгон таразабыздын деле алдына хамзаны кошуп койдук. Биздин кошумча тамгаларыбыз мына бул сөздө жыйналган. Ханаун ва таслимун деген сөздө. Мунун башка китептерде, башка вариантта жыйнагандар бар. Анын варианты саалтумуниха деген сөзгө жыйнагандар деле болгон. Айтайлы дегенибиз, бул жердеги дайыма кошула турган тамгалар мына ушулар. Кошумча тамга боло турган тамгалар мына ушулар. Ха тамгасы, нун тамгасы, алиф, хамза, вау, та, син, лам, я, мим. Мына ушул тамгалар дайыма кошумча тамга болуп кошулуп келинет. Биз мына ушул эки сөзгө бириктирип жаттап алсак, бизге жаттоого оңой болот ошол кошумча тамгалар. Кийинки биздин эрежебиз, эгерде сөздүн негизги тамгаларынын саны 4 болсо, анда анын таразасынын акырына бир лам кошулуп жазылат. Мисалы, дахража деген сөзгө биз таразасын фаалала деп айттык. Билесиздер, биздин тараза болгон этишибиз бул фаала сөзү да. Фаала этишинде 3 эле тамга бар. Бирок биздин ол маузун болуп аткан сөзүбүз 4 тамгалуу этиш болгондуктан, биз ошол таразага бир тамганы кошуп коебуз. Мындай айтканда, бир лам кошуп коебуз. Бир лам кошуп коюу менен таразанын деле санын 4 кылып койдук. Тамгаларынын санын. Эгерде негизги тамгалардын саны 5 болсо, анда таразанын акырына 2 лам кошулуп жазылат. Мисалы, сафар жалун деген сөз бар. Сафар жалун деген сөздүн кошумча таразасы не болуп калды? Фааллалун болуп калды. Фаала деген таразага биз не кылып койдук? 2 ламды кошуп койдук. Биздин кийинки эрежебиз бул сөздүн курамындагы бир тамга түшүп калса, таразада да анын туурасындагы тамга түшөт. Мисалы, кул деген сөз фул болуп калат. Кул деген сөз билесиздер, бул кала деген сөздүн фе'л амр, буйрук этиши. Бул этиш ажваф этиштер болгондуктан, ажваф этиштерин билесиздер, айын барабар тамгасы илдеттүү болот. Ошол илдеттүү тамгалар кээде түшүп калат. Ошол түшүп калганда биз ошону таразада айтканда, таразадан дагы ошол түшкөн орундан ошол тамганы түшүрүп айтабыз. Мисалы үчүн, фул болуп калды. Айын тамгасы түшүп калды. Анткени маузундун айын барабар тамгасы түшүп калгандыктан, таразанын деле айын барабар тамгасы түшүп калды. Кул, фул деп айтылгандай. Эми сиздер менен могу сөздөрдү таразага салып көнүгүү иштейли. Караңыздар, мына жерде оң жактан баштаганыбызда лаиба деген этиш турат. Лаиба деген этиштин таразасы кандай болот? Лаиба деген этиштин таразасы фаила болот. Фаила. Ал эми кийинки
Рахима дегендики. Ооба, фаила болот бул дагы. Анан кийин васваса деген турат. Бул 4 тамгалуу этиш болуп атат. Рубаи мужаррад. Бунун таразасы фа'лала болот. Артына бир лам кошуп коебуз. Таразанын. Анан лаиба. Бул кошумча тамгалуу 3 тамгалуу этиш болуп атат. Суласи мазид фихи болуп атат. Кантебиз? Лаиба, лаибун. Бул биздин исми фаил экен. Этиш эмес, кечиресиздер. Исми фаил лаибун деген таразада турат. Лаибун. Ооба, бул фаилун таразасына түшөт. Ярхаму. Ярхаму. Бул жерде я тамгасы кошумча тамга. Бул мудариат тамгасынын бири, я тамгасы. Ярхаму. Ооба, яф'алу болуп калат. Васвасатун. Васвасатун. Бунун таразасы. Бул жерде байкадыңыздар, тун дегендеги та, бул тай марбута деп атайбыз. Бул кошумча тамга. Кошумча тамганы таразага деле кошуп коебуз. Ошондо фа'лалатун болуп калды. Лу'батун. Лу'батун деген сөздүн таразасы. Бул жерде кошумча тамга тун тамгасы болуп атат. Дагы. Лу'батун фу'латун болуп калды. Мархумун. Мархумун. Исми маф'ул таразасында турат. Таразасы маф'улун болуп калат. Муасвисун. Бул муфa'лилун болуп калат. Мына ошол көнүгүүлөрдү иштегенден кийин сиздерге ол сөздөрдүн таразаларын табуу тапшырма. Өзүңүздөр иштеп көрөсүздөр, таразаларын табып. Анда эмесе сиздерге рахмат. Кийинки сабактарга чейин сак саламатта болуңуздар.